Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде жумалык аналитикалык программасы. Кызматыңыздарда мен Айжамал Улжобай кызы. Алгач жума ичинде катталган маанилүү окуялардан кыскача түрмөк. 3 октябрь дүйшөмбү. 3 октябрда президент Алмазбек Атамбаев Бишкекке номер 1 борт менен конду. Ажоону жубайы 1 айым Раиса Атамбаева коштоп келди. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов комитеттик жыйында Ош шаарынын эли таза сууга муктаж экендигин билдирип чыкты. Ош шаарынын күнүн утурлай дагы бир жаңы жол ишке берилди. Бул күнү Түштүк Борбордун Достук аймактык кеңешинде 790 метрлик жол жаңыдан бүтүрүлдү. 4 октябрь шейшемби. Бул күнү Ош шаарынын өсүү өнүгүшүнө салым кошкон муниципалдык мекемелердин кызматкерлери Ош шаардык кеңешинин ардак баракчасы жана баалуу белектер менен сыйланышты. Түндүк Түштүк альтернативдик жолдун курулушуна Азия өнүктүрүү банкы насыя жана грант түрүндө 95 миллион доллар бөлдү. 5 октябрь шаршемби. 5 октябрда Ош шаарынын 3016 жылдыгы белгиленди. Ага карата аймакта бир катар маданий иш-чаралар уюштурулду. Ош шаарынын күнүн отурлай шаардыктарга арзан нарктагы айыл чарба жарманкеси тартууланды. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысы коомдук жана укук тартибин камсыз кылуу, ошондой эле кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалымат алды. 6 октябрь бейшемби. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад облусундагы ыйгарымдуу өкүлү болуп Кыянбек Сатыбалдиев тайындалды. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койду. 6 октябрда Жогорку кеңеш жашы жетелектерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоорду 3-окууда жактырды. Долбоорго 60 депутат макул деп добуш берсе, 48 эл өкүлү каршы чыгышты. Кыргызстандык Айжамал Осмонова Түркиянын Бодрум шаарында өткөн Miss Princess World 2016 жана Photo Model of the World сулуулар сынагына катышып, башкы байгелердин бирин утуп алды. 7 октябрь жума. Алмазбек Атамбаев улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын башчысы Айбек Калыевди кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысы жылытуу сезонуна карата даярдыктын жүрүшү тууралуу маалымат алды. Ош шаар суу канал ишканасы карызды убагында төлөбөгөн абоненттерге атайын рейд уюштурушту. Бул күнү Ош шаарында мугалимдердин майрамына карата майрамдык салтанат уюштурулду. Бул жумада дүйнө боюнча байыркы шаарлардын катарына кирген Ош шаары өзүнүн мааракесин салтанаттуу белгиледи. Ага аймак жетекчилери, Жогорку кеңеш депутаттары жана башка коңшулаш өлкөлөрдүн шаар башчылары катышып, шаар тургундарын кызуу куттукташты. Коноктор жана шаардыктар үчүн Борбордук аянтта концерттик программа тартууланып, аймакта жашаган улут өкүлдөрүнүн ыр-бийлери жаңырды. Шаар күнүнүн салтанаттуу мааракесине кабарчыбыз Гүлмайрам Рахманбердиева да катышып келди. Быйыл Ош шаарына 3016 жыл. Шаар күнүнө карата салтанаттуу иш-чаралар күн мурунтан эле башталган. Алгач шаардын түштүк батыш тарабындагы жеңиш эсалуу жайы расмий түрдө ишке берилип, ага шаардын күндөлүк турмушунан алынган сүрөт көргөзмөлөр коюлду. Ага удай эле сүйүктүү Ош шаарын деп аталган жаштардын акциясы өткөрүлүп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен мекеме ишкана кызматкерлери катышты. Эсалуу жай мурун жеке менчик болчу. Ал жерди шаарга кайтарып, аны кайрадан оңдоп түзөө быйылкы жылдын планына киргизилген. Ага ылайык бардык тарабына курулуш иштери жүргүзүлүп, жаңы отургучтар орнотулуп, жарыктандырылды. Ал үчүн шаардык казынадан 3 миллион 155 миң сом каралган. Бирок биз 2 миллион 300 миңге бүттүк. Мындай үнөмдүү жолу менен көп жумуштарды биздин комбинаттын жумушчулары аткарды. Бул долбоорду биз Проондун жардамы менен бүтүрдүк. 744 миң акча каражатты Проон кошту. Мэриянын салымы 1 миллион 200 миң, калган каражатты биздин комбинат ушу
өзүнүн бөлүнгөн сметасын басына жасалды. Ал эми шаар күнүнө карата дардалган маанилүү салтанат 5 октябрда Борбордук аянтта өткөрүлдү. Салтанаттуу кечени ачып берген шаар башчысы Айтмамат Кадырбаев Ош шаарынын социалдык жана саясий абалы республикада чоң мааниге ээ экенин, Оштун тургундары башка элдерден эмгекчилдиги, мейман достугу менен айырмаланып турарын айтып өттү. Турмуштун далай сыноосун өз башынан өткөрсө да, сынбастан кайра чыйралып, Ош шаары, Оштуктар деген бийик наамды туу тутуп келе жаткандыгы биздин башкы сапатыбыз десек жаңылыштык болбосо керек. Оштун суусун ичип, абасын жутуп, өзүнүн ишкер сапаттары, эмгекчилдиги жана мекенчилдиги менен элге таанылып, атак даңкка бөлөнгөн миңдеген эр азаматтардын арбын бөлүгү дал ушул Ош шаарынан чыккандыгына тарых күбө. Ал гана эмес, келген коноктор да шаар жана шаардыктар жөнүндө өздөрүнүн мыкты пикирлерин билдиришти. Ордолуу Ош шаары, Ыйык Сулайман тоосу, шаркырап аккан Ак Буура дарыясы менен башка шаарлардан айырмаланып тургандыгын куттуктоо сөзгө чыккандарда баса белгилешти. Сулайман тоо, ысыкка, суукка, түнгө күнгө карабай адамдар жакшылыктан үмүт издеп, шыпа издеп келген ыйык жай. Анын ЮНЕСКОда дүйнөлүк мурастардын тизмесине киргизиши, аны менен Ош шаары туристтердин кызыгуусун арттыра алды. Демек, туристтик инфраструктуранын мындан ары да өнүктүрүү алдыдагы артыкчылыктуу милдетке айланышы керек. Шаардын күн сайын өнүгүүсүнө өз салым кошкон атуулдар дагы бар. Алар эң жөнөкөй жол тазалап, көчө шыпырып, нан бышырып, ар кандай кызмат өтөгөндөрдөн тартып, окумуштуу аалымдарга чейин. Ар ким өз милдетин аткарып, кандай гана шартта болбосун, шаардын өнүгүүсү үчүн өз салымын кошуп келет. Билим берүү, медицина кызматкерлери, спорт жана маданият мыкты ишмерлери. Деги эле Ош шаарынын өнүгүп, өсүүсүнө салым кошуп жаткан мыкты кызматкерлер Борбордук аянтта жүрүшкөн өтүштү. Саламаттык сактоо кызматкерлери парадтан өтүп жатты. Ош ар кандай улуттар ордосу. Анда 50ден ашык улут өкүлү жашайт. Демек, Ош шаарынын күнү алардын ар бири үчүн өзгөчө майрам. Алар үчүн Сулайман тоо достуктун жана тынчтыктын символу аталышындагы фестиваль өткөрүлүп, ага шаардагы туулуп жана жашап жаткан улут өкүлдөрү катышты. Анын жеңүүчүлөрү Борбордук аянтта өткөрүлгөн негизги салтанатта да өз талантын көрүүчүлөргө тартуулашты. Шаардын 3016 жылдык мааракесине арналып уюштурулган салтанат жылдагыдан быйыл өзгөчөлөндү. Кыргыз күүсү башмотойду, 500 комузчу аянтта бир ойноп, көрүүчүлөрдү кызыктырды. Бул менен кыргыз улутунун улуу мурастары жаштар үчүн мекенчилдик сезимин ойготору далилденди. Түштүк Борбордун эң негизги байлыгы. Анын узак убакыттан бери жоголбой өз атын, жер суусун ыйык сактап урпактарга берүүсүндө. Ар кандай кырдаалды, деги эле 3 кылымдан ашык мезгилден бери башынан кыйын күндөрдү өткөрүп, доордон доорго жоголбой, кайрадан өнүгүп өсүп келе жаткан ордолуу Ош шаарынын мааракеси жогорку деңгээлде өткөнүн көрүүчүлөр белгилешти. Майрам аябай сонун өтүп атат. Ушуну өткөргөн, уюштуруучуларга өтө чоң рахмат. Майрамга улансын, эл журт тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Аябай жакшы болуп атат. Уюштургандар да аябай жакшы. Элдин маанайы жакшы. Ушу майрамга уланып, Кудайым элибизге тынчылык болсун. Андан ары майрамдык салтанат шаардыктарга арналган арзан баадагы айыл чарба жарманкеси менен уланды. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жумалык маалымат аналитикалык программасы үчүн. Ош шаарынын Борбордук базарында коробка жыйнап жашаган Роза Абдыкарованын балдары мектеп-интернатка жайгашты. Анын 3 баласы Өзгөн районунун Мырзаке айылындагы республикалык балдар үйүнө кабыл алынды.
Эске салсак, 7 балалуу эненин жалгыз тилеги мектеп жашындагы балдарын жатак интернатка жайгаштыруу болгон эле. Аялдын турмушу Ош Прим телеканалы аркылуу чагылдырылгандан кийин тиешелүү мамлекеттик кызматтар бул ишти колго алды. Коробкага байланган үй бүлөнүн максаты кандайча ишке ашты? Кабарчыбыз Арген Нуров кененирээк айтып берет. Жети балалуу эне Роза Абдыкарованын бир күндүк коробка терип жашаган жашоосун биздин чыгармачыл топ чагылдырган соң, ага биринчилерден болуп Ош облустук прокуратурасы жардам колун сунду. Алгач бул кабарды аялга угузганыбызда ал уккан кулагына ишенбей турду. Балдарынын Өзгөн районундагы Мырзаке айылындагы республикалык жатак мектепке кабыл алына турганын билгенден соң, эне кубанычтан көзүнө жаш алды. Ошентип атын ачык айткысы келбеген. Демөөрчүлөрдүн жардамы менен балдарга кийим-кече сатып алып, биздин чыгармачыл топ Мырзаке айылына жөнөдүк. Аялдын максаты 3 баласын мектеп-интернатка жайгаштыруу болгонун башында айтканбыз. Туулгандан бери базарда ээн эркин чоңойгон үй бүлөнүн жалгыз уулу 8 жаштагы Мирланды базардан таппай, 2 кызын алып бара турган болдук. Жатак мектепке келгенде директор баш болуп күтүп турушкан экен. Коробка жыйнап жашаган үй бүлөнү жылуу кабыл алып, кыздарды мектептин окуу классына алып киришти. Бул жер Марат Разаков атындагы республикалык мектеп-интернаты. Мекеме жабык жай болуп эсептелет. Учурда 181 балага таалим-тарбия берилүүдө. Мектеп директорунун айтымында, балдар жатак мектепке 11-класска чейин билим алышат. Айтымында бул жайдан окуп кеткен балдар учурда алды АКШда иштеп жатса, арты мектепке демөөрчүлүк кылып турушат. Бул бизге эң акыркы инстанция болуп ошо райондук соттордун, шаардык соттордун чечими менен жолдомо беришет, ошону менен кабыл алабыз. Андан башка да толгон токой документтер бар. Эми бул жерде мен силерге ыраазы болгонум, ошо балдардын тагдырына кайдыгер карабай алып келипсиңер, эми ошол документтерди алып келип бергичиңди биз убактылуу кармап турабыз да. Анан эми биз мүмкүн болушунча ошо балдарга жакшы тарбия бергенге, жакшы окутканга аракет кылабыз. Балдардын азырынча туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү гана бар. Калган тиешелүү документтерди бүтүрүүгө облустук прокуратура өкүлдөрү убада беришти. Роза айым 1-2 күндөн соң уулун өзү алып бара турган болду. Директордун айтымында, аял балдарын ай сайын көргөнү келип турса болот. Бир жылдан бери ушунун аркасынан чуркап жүрөт элем, мэрияга делем бардым. Силерге рахмат айтам. Ош Прим телеканалына мен чоң ыраазымын да. Мен балдарым келечегин ушу эме кылып силер ушу интернатка киргизип бердиңер. Силерге мен чоң рахмат айтам. Силерге ыраазымын ушу. Телеканалыңар эч качан өчпөсүн, өрчүндөй берсин ушул. Мен силерге ыраазычылыгым ушул, чоң рахмат кам. Алла ыраазы болсун силерге. Биздин чыгармачыл топ Роза Абдыкарованын балдарынын мектеп-интернатындагы билим тарбиясын күзөтүп, аялдын жашоосунан кабар алып турат. Ал эми үй бүлөгө кубаныч тартуулаган бир гана биздин телеканал эмес. Ош мэриясынын маалымат катчысы Гүлжамал Жороева, Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаев жана Ош облустук прокуратуранын кызматкери Улукбек Өмүрзаков ар тараптан колдоо көрсөтүштү. Арген Нуров, Дастан Токтоназар уулу, жумалык аналитикалык программасы. Ош шаарындагы 300дөн ашуун үйдүн ээлери 4-5 жылдан бери ичүүчү сууга болгон карызды төлөбөй келет. Мындан улам Ош шаар суу каналы ишканасы карызды убагында төлөгөн абоненттерди сотко берүүгө аргасыз болгон. Учурда соттун чечими менен алардын 190 карызды төлөөгө милдеттендирилген. Анткени менен дагы бир канча карыз өндүрүлбөй жатат. Андыктан тиешелүү кызматтын өкүлдөрү атайын рейдке чыгышты. Кененирээк Айчүрөк Каныбек кызынын материалында. Ичкен сууга төлөбөй койгон кылмыш эмеспи?
Оозуна ак ит кирип, кара ит чыгып, кыйкырып жаткан бул тургун Ош шаарынын Кулатов кичи районунун 20-үйүнүн 51 батиринин жашоочусу. Ал 2,5 жылдан бери таза сууга болгон төлөмдү төлөбөй келет. Ош шаар суу канал муниципалдык ишканасынын кызматкерлери аталган батирдин ээлерине бир канча жолу эскертүүлөрдү бергенин айтат. Ошого карабай эч кандай жыйынтык жок болгондуктан бүгүн таза суу түтүгү кесилди. Азыркы келген учурда көрдүңүздөр, өзүңүздөр кандай акыбалда абоненттер кандай акыбалда калып алганын. Уруш жаңжал менен төлөбөбүз керек болсо колгон кийин неме кылып ал деген дагы майындагы сөздөрдү сүйлөп ушуну айтышат. Буларга биз дагы эскертип бүгүн суусун кестик. Эгерде бул 3 күн ичинде бизге барып акчасын төлөбөсө, биз буну соттун негизинде ашырып, сот менен чечебиз. Сууга болгон карызды төлөбөгөндөрдү Кулатов кичи районунун бир канча үйүнөн кезиктирүүгө болот. Алардын бири 46-батирдин ээси Гүлсүн аттуу жаран да 3 жылдан бери суунун төлөмүн төлөгөн эмес. Сетке төлөп толкачы. Сетке төлөсүң, сууга, продуктуга төлөбөйсүң, күндүгө сууну ичесиң, жуунасың, таранасың, үйүңө уборка кыласың. Мага ошончо крупный акчам келет, мен крупный төлөйм деген оюм бар эле. Кетпейм, жүрүң. Мен 80-90 миң төлөгөндөр барга менин квартиралар. Жолдон тосуп чыккан кызматкерлерди 2-3 күн ичинде төлөйм деп рейдтин катышуучуларын бир топко шаштысын кетирген менен Гүлсүн айым акыры үйүнө эричитип барды. Бир канча убакытка созулган талаш тартыштан кийин суу каналдын кызматкерлери таза суу түтүкчөсүн кесип коюуну чечишти. Бирок ошондо гана үй ээси үйүмдө кызымдын контрагына деген акчам бар эле деп чыга келди. Үйдө акчам бар экен, эсиме чыкпады. Сизге контрактка деген акчам бар эле, банкка төлөп коюп, ошону алып берем азырчы. Ооба да. Акчамды алып берем, минус койсоңар кийинки менен. 13 сом минус болду сага. Передоплата. 13 сом акча төлөп атасыз. Көп убакыттан бери сууга болгон төлөмдү төлөбөгөндөр үчүн Ош шаарынын аймагында атайын рейд жүрүп жатат. Рейд учурунда төлөмдү төлөбөгөндөрдүн сууларын кесип, мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Негизинен бул рейд башталганда 3 күн болду. Биз буга чейин Манастак кичи районунда, ошондой Актилек кичи райондарда болдук. Бүгүн Кулатов кичи районуна келдик. Бул рейдтин негизинде биз ушул күнгө чейинки болгон дебитордук карыздарды өндүрүү, элге туура маалыматтарды берүү, ошо карыздар сууга болгон төлөмдөрдү убагында төлөп, карызды көбөйтпөө максатында рейд жүрүп жатабыз. Рейддин негизинде бул рейд ушу менен токтобойт. Биз мындан кийин дагы карызы көп микрорайондорго, Акбура микрорайону, Кормажатка микрорайондорго улантабыз рейдти. Акыркы июнь айынан бери шаардын 305 жараны сотко өткөрүлүп, алардын көпчүлүгүнө чечим чыккан. Бирок соттун чечимин көзгө илбей каалаганын кылып жаткандар да бар. Андыктан юристтер эми карызы бар үйлөргө арест салып, сатуу, күрөөгө коюу мүмкүнчүлүгүн чектөөнү колго алышты. Сотко биз өзү мөөнөтү бар, ошону өткөзбөгөнгө аракет кылып өзү беребиз. 2000 болсо дагы бир уже 1-жыл, 2-жыл төлөбөй дагы сотко беребиз биз. Бул абонент дагы сотко берилип жакын күндө чечим чыгат. Чечим чыккандан кийин анда да төлөбөсө үйүнө арест салынат. Ошондо сатуу баягындай үйдү бир неме кыла албайт, бирөөгө өткөзө албайт, эч кандай бир кыймылсыз туруп калат да. Карыз сурап барган учурда абоненттер туура эмес кабыл алат дейт ишкананын кызматкерлери. Негизи эле суу пайдалануучулардан түшкөн акча суу канал кызматкерлеринин айлык акысына, суу түтүктөрдү оңдоп түзөө иштерине жана башка нерселерге керектелет. Акчаларды биз ремонт иштерине жумшайбыз, жарылган жерлерди ремонт кылабыз, айлык акы берилет, налог төлөйбүз. Хлорлоп бергенге кетет, электр энергия, карызы көп төлөбөй жүргөндөр ар кандай шылтоолорду айтып, үйүнө киргизбей, кээ бир убакта кол көтөргөнгө чейин барып, сөгүп, ар кандай жаман сөздөр менен айткан учурлар дагы кездешет. Кошумчалай кетсек, бүгүнкү күндө Ош шаар суу канал ишканасынын 200 миңден ашуун абоненти бар. Алардын жарымынан көбү учурда ичүүчү сууга болгон карызын төлөгөн. Аталган ишканадан Ош шаары жана шаардагы бардык кичи райондор жана анын айланасындагы айылдар суу менен камсыз болушат. Айчурок Каныбек кызы, Самат Сайдамат уулу, жумалык аналитикалык программасы. Акыркы жылдарда жаңыдан турмуш курган үй бүлөлөрдүн балалуу болуу көрсөткүчү кескин азайды. Буга көп учурда эркек кишилердин тукумсуздук оорусуна чалдыккандыгы себептешет дарыгерлер. Жаш үй бүлөлөрдүн наристе көрүү арзуусуна эмнелер тоскоолдук кылып жатат? Жаш жигиттердин эртелеп ата болуу мүмкүнчүлүгүнүн ажыроосуна эмне себеп болууда? Кабарчыбыз Бекназар Абдыкасымов жоо издеп көргөн. Жаңыдан үй бүлө курган ар бир жаштын негизги максаты балалуу болуп, наристе жытынжыттоо. Бирок тилекке каршы мындай зор бакытка баары эле ээ боло беришпейт. Каракулжа районунан Ошко атайын дарылануу үчүн келген бейтапта үйлөнгөндөн бери перзент көрө элек.
Бул жерге кайрылганын себеби Башкортостонго 3 жылдан ашып калды. Балалуу болбой ушул жерге келдик, Кара-Балжадан келдик атайын. Ошол диагноз коюшуп, дарылап, лечение алып атабыз. Жакшы карап атышат. Врачтар не деп атышат, бунун себеби неден болгон? Суу өткөн иште. Ошол дарылар жазып берип, ошол жерден укол берип атышат. Болот деп атышабы кандай? Болот деп атышат. Жакшы карап атышат. Эркектердин тукумсуздугунун саны боюнча өлкөдө Баткен облусу 1-орунда турат. Анын себебин адистер Баткен элинин көпчүлүгү бир күндө 15-20 жолу насвай чеккендиги менен түшүндүрүшөт. Маалыматка караганда насвайдын курамындагы угулуу заттардын бири мышьяк эркектин тукум улоочу клеткаларын талкалайт жана бул процесс тукумсуздукка алып барат. Тукумсуздук көбөйүп баратат, эркектердин тукумсуздугу. Тамекинин составында да мышьяк бар. Истүү газ бар. Жана башка өтө көп организмге зыяндуу нерселер бар. Жөнөкөй эле никотин өзү эле ошол жыныс органдарга баруучу кан тамырлардын 50-55%-ын сужение кылат, кысат. Акыркы кездерде тукумсуздук маселесинин күч алышы 1991 Ош шаарында атайын Ош облустук адам репродукциялык борборунун негизделишине алып келген. Ошол күндөн тартып балалуу боло албагандар ушул жарга кайрылышат. Мындагы дарыгерлердин айтымында жарандар оорусу күч алгандан кийин гана кайрылышат. Мындан улам бул жайда дарылангандардын баары эле тукумсуздук маселесин чечип кетет деп айтуу кыйын. Бул жерде дарылоого мүмкүн болбогондор борборго же чет өлкөгө дарыланууга жөнөтүлөт. Дарылап эгер 100 эркек кайрылса тукумсуздук боюнча анын бир 35%га жакыны балалуу болушат. Ошон үчүн тукумсуздук бар же жок экенин такташ үчүн спермограммадан башка дагы анализдер керек. Мазок изуратору деп коет, мазок алынат. УЗИге тартылат эркек бездер, кан, мача, гормондор баарын алып, кеминде бир 4-5 анализ алып, ошол анализдер баары жакшы жыйынтык берсе, ал эркек таза десе болот. Тукумсуздук оорусуна көп ичимдик ичүү, миграция жана эркек балдардын муздак жерде жумуш кылуусу себеп. Спортчулардын протеин затын колдонуусу да ооруга чалдыктырат. Эркек кишилердин өздүк гигиенаны сактабай, бир канча аял менен жыныстык катнашта болуусу да оорунун негизгиси булактарынан. Анткени келечектеги эне боло турган жаш кыздар да өз ден соолугуна убагында кам көрүүгө тийиш. Көпчүлүк кыздар арыктоо максатында тамак ашты нормадан аз жешип, кээ биринин каны аз болот. Ошонун айынан организмге керектүү витаминдер жетишпей калып, бул да тукумсуздукка алып келиши мүмкүн. Тукумсуздук бир эле жаштардын арасында эмес, чоң аялдардын дагы төрөп жүргөн аялдар төрөбөй калган учурлар болот. Бирде төрөйт, экини төрөйт, анан төрөбөй албай калган аялдар болуп атат. Бул деген кыз келиндерге ушул сууктун баягы ушундай таз жынсы кийгендери, киндигин ачып жүргөндөрү да, жеңил кийингендери бул эми, конечно, сезген ооруларына алып келет. Бул гигиена, кийимдин гигиенасы деп илгери айтат элек да, кандай кийиниш керек, кандай жүрүш керек кыздар. Буга да көңүл буруш керек. Бул илдеттин алдын алуу келечекте ата-эне боло турган улан кыздардын өзүнүн колунда. Баш кошкондон кийин көйгөй жаралган учурда ооруканага кайрылбастан, ага чейин эле медициналык кароодон өтүп, анализ тапшырып, дарыгерлердин кеңешин алып турганы дурус. Гемиспермия деп кээ бир учурларда ошол эйкулят, уруктун составында кан болуп калат. Бул көбүнчө инфекциянын негизинде болот. Дагы травма, дагы бир башка себептерден, ошо шамалдаштын себебинен болот. Бул дагы бир причина болуп эсептелет. Уруктун нормасы, нормозоспермия деп аталат. Ошол проценттери 70-тен жогору болуш керек. Общий количествосы 4 миллиондон жогору болуш керек. Объемы 2-ден жогору болуш керек. Акыркы 5 жыл аралыгында Ош облустук адам репродукциялык борборуна 9469 адам тукумсуздук көйгөйү менен кайрылса, алардын 5420сы тукумсуз экендиги аныкталган. Бул көрсөткүч дарыгерлердин кооптонуусуна алып келүүдө. Анткени жөнөкөй кайдыгерликтен чыккан тукумсуздук бүтүндөй улуттун жок болуусуна алып келиши мүмкүн дешет алар. Коңшу Өзбекстанда турмуш куруунун алдында жигит менен кыз медициналык кароодон өтүп, кандайдыр бир оору болсо дарыланып, андан соң турмуш курушат. Ал эми биздин өлкөдө бул маселе качан көңүл бурулуп, конкреттүү чечимдер кабыл алынат, азырынча белгисиз. Бекназар Абдыкасымов, Самат Сайдамат уулу, Жумалык аналитикалык программасы. Сиздер апта ичинде катталган акыркы кабарлар менен тааныштыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.